Сиздер көрүп жаткан бул үйлөр мындан 3 жыл мурун тагыраак айтканда 2010-жылкы Каргашалы үйүн окуясында жабыр тарткандарга салынып берилген үйлөр. Жабыр тарткандарга арналып салынганы менен бул үйлөрдөгү кээ бир квартираларда үйүн окуясына эч кандай тиешеси жок адамдар деле жашап жатканы акырындык менен ачыкка чыга баштады. Бул нерсени изилдеп тиешелүү адамдарга кылмыш ишин козгогон Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиргендей, үйүн окуясына жасалма документ менен бартирлерге ээ болгон деген шек менен 6 кылмыш иши козголуп, алардын 4-өө сотко өткөрүлүп берилсе, 2 иш кароодо. Ал эми алдын ала маалыматтарга караганда жасалма жол менен бартирге ээ болгондордун саны мындан көп болушу мүмкүн. Мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан 2012 жана 2013 жылдары негизинен ушу Кыргыз өкмөтүнүн турак жайларды бөлүштүрүү комиссиясы тарабынан өзүнүн кызматына баягы шалакылык жасаган мамилесинен улам 6 патир мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталды. Албетте мындан нары дагы ушу биздин оперативдик кызматкерлердин мыйзамсыз берилген квартиралар тууралуу дагы көптөгөн маалыматтар бар. Алардын үстүнөн азыр оперативдик иликтөө иштери жүрүп жатат. Жалган мазмундагы арыз менен үй алгандары аныкталды да. Алчак алардын бирөөсүн болсо өзүнүн бир тууган кайнысы өлтүрүп койгон болсо, ал эми экинчисин болсо үйүн окуясынан кийин эле өзү менен бирге жашашкан кошунасы менен арак ичип, ошонун натыйжасында урушуп кетип, анын орто жолдон ажал таап отурат. Айрымдары уже сотко чейин эле квартирасын бошотуп келген фактылар, бошотуп чыгып кеткен фактылар бар. Ал эми үйүн окуясында жабыр тарткандардын башын бириктирген Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы Тургунай Майтиеванын айтымында, жасалма документ менен үй алгандарга кылмыш иши козголгондон кийин эч ким үйлөрүн таштап кеткен эмес. Булар иш козголгондон кийин сөзсүз сотко ашырышы керек. Сот чечим чыгарып берет да, ошонун негизинде сот аткаруучулар барып аларды чыгарыш керек. Мына силер мыйзамсыз салып туруп. Биз андай фактыны көргөнүбүз жок да. Ошон үчүн биз алардын мынантип атабыз, тигинтип атабыз деген иштерине биз ишенбейбиз. Эң эле өкүнүчтүүсү жардам катары салынып берилген үйлөр талапка жооп бербейт дейт Тургунай Майтиева. Төмөнкү сапаттагы куруучу материалдар алынып келингендиктен арадан 2 жыл өтпөй шыбактары көчүп, суу, газ өткөргүч түтүкчөлөр да эмитен эле тешилип, жашоочуларга көп түшүктөрдү алып келет деген Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы жасалма документ менен үй берилгендик карапайым элдин эмес, ошол маалда үй таркатып жаткан дирекциянын күнөөсү дейт. Убакыт сааты келгенде такыр андай батир бөлүштүрүүгө катышпаган, сапатсыз курулган үйлөргө катышпаган, анан ошо сапатсыз строй материалдарды албаган инсан жооп берип атат. Партирлердин акыбалы начар деп айтылган сөздүн чынтөгүнүн тактоо үчүн жаңы түшкөн көп кабаттуу үйлөрдү кыдырып көрдүк. Жергиликтүү жашоочулардан сурасак, алардын бири өз үйүн көрсөтүүгө макул болду. Мыналарына ажырап калган. Сава артынан куюп койдуңуз. Артына ошентип түрүп койт экенсиздер. Ооба, артына эми ремонтко азыр акча жок буга. Өзүңүздөр көрүп тургандай дубалдардан жарака кетип, унитаз, ванналарда дээрлик иштен чыккан. Эшигибизди да сына бергендиктен жаңыдан алмаштырдык деп өз атын айткысы келбеген бул үйдүн ээси квартиралардын абалы тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Мына өздөрү коюп берген эшик, бул эшик, мындай эшиктен эми саналуу гана эшиктер калды, көпчүлүгү мына эшиктерди, буякта эшиктерди көпчүлүгү 25 миңден 10 миңден 25 миңге чейин жаңы алып койдургандар көп. Үйдөгү майда чүйдө нерселерди айтпай эле коелу, бүт эле мындай одноразовый сыяктуу эле болуп калган. Тилекке каршы бул үйлөрдө тиешелүү адамдарга берилбегендиктен ошол үйүн окуясында чындыгында жабыр тарткандардын кээ бири дале болсо мамлекет тарабынан колдоо таппай келет. Коголаңда баласын жоготкону аз келгенсип, экинчи группадагы майып болгонун айткан Арбитжан мырза баласынын кунуна берилген бир комнат үйгө шылтап, мамлекет тарабынан жеке өзүнө эч кандай көңүл бурулбай жатканын айтат. Ак үйгө чейин бардым. Бишкек бул иш жер калбады, мен кайрылып кылбаган иштерим. Ушу мен окжодум эле, ушу жетип аламак кишине жардам бергил десем, иш жерде жок. Документтер тапшырганмын, документтер дагы компьютерден өчүрүшүптү. Ушу уулума бир комнат үй берген. Бир комнат үйдө ушул эң чоң кызым бар. Кызым 4 баласы бар. Күйөө боламан тайынсыз. 2010-жылкы үйүн окуясынан кийин жабыр тарткандарга үй салып, анын ачкычын ошол маалдагы Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясы ар бир жабырлануучуну алдына чакырып тапшырганы жалпы коомчулукка жарыя кылынган. Бирок арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин көмүскөдө жаткан мындай маалыматтардын ачыкка чыгышы коомчулукта аталган дирекция убагында кандай иш жүргүзгөн деген суроону пайда кылууда.